Кыргызстанда абакта отурган 230 адам бошотулду. Эркиндикке чыккандардын басымдуу бөлүгү улгайгандар жана өспүрүмдөр, арасында аялдар да бар. Ошто адамдын өлүмү үчүн шектүү катары 6 милиционер кармалды. Күч кызматкерлери кылмышка барышканбы? Ошто 25 гектар жер аянтынын сатылышында мыйзам бузуучулук аныкталды. Депутаттардын суракка чакырылышы саясий куугунтукпу? Болуп өткөн толкундоодо эл өкүлдөрү кандай мыйзам бузуучулукка барышкан? Отунбаева бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Азербайжан аскерлери Тоолуу Карабах менен чектеш Агдам районуна киргизилди. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы кабарлар менен тааныштырып, назарыңыздарда Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Кыргызстанда абакта отурган 230 адам мунапыс боюнча бошонуп чыкты. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 230 адамды абактан бошотуу жана 38 адамдын жаза мөөнөтүн кыскартуу тууралуу жарлыкка премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырган Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып турганда кол койгон. Жалпысынан жаза аткаруу мамлекеттик кызматы президентке караштуу мунапыс маселелери боюнча катчылыкка 1800дөн ашуун адамга мунапыс берүү тууралуу өтүнүш жөнөткөн. Азыркы тапта аларды кароо уланууда. Быйыл май айында улуу жеңиштин 75 жылдыгына жана ошондой эле апрель революциясынын 10 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзамга кол коюлуп, негизинен улайган адамдар, өспүрүмдөр жана аялдар бошотулган. Саясий репрессияларга каршы күрөшүү комитети Жогорку кеңештин 4 депутаты Ички иштер министрлигине суракка чакырылышында саясий куугунтуктун белгилери бар деп эсептейт. Уюм 20 ноябрда кайрылуу жарыялап, депутаттар Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эмиль Токтошев жана Мирлан Жинчуроев президенттик шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө жана Конституциянын жаңы долбооруна каршы чыкканы үчүн суракка чакыртылып жатат деп эсептеп, муну күч түзүмдөрүнүн бийликтин мыйзам чыгаруу бутагына басымы катары баалады. Жогорку кеңештин депутаттардын суракка чакырылышы бул саясий куугунтуктун бир түрү, саясий басымдын уландысы деп айтсак болот. Анткени так ошол депутаттар азыркы бийлик тамылап жаткан конституциялык долбоорго карама каршы пикирин айтышкан жана бул ыкма алардын оозун басуу аракети катары көрсөк билсек болот да. Бул дагы башка дагы атуулдук коомго, оппозицияга дагы, көз карандысыз массалык маалымат каражаттарына дагы ошол конституциялык долбоорго каршы чыкпаганга аракет жасоо аракети деп дагы көрсөк болот. Чындыгында азыркы бийлик ошол конституцияны кандай болсо дагы ошол таңуулап өткөрүүгө далалат жасап жатканы бүт ошол өзү ошол бийликке легитимдүүлүгүнө абдан чоң шек келтирет деген ойдомун. Экс-президент Роза Отунбаева Бишкекте өтүп жаткан жыйында баш мыйзамдын жаңы сунушталып жаткан долбоору боюнча пикирин айтып жатып, бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууну чакырды. Отунбаева учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын эскертип, алардын колдоосунан кур жалак калуу коркунучу бар экенин белгиледи. Отунбаева бийлик мыйзамга баш ийбей ушул жол менен кете турган болсо, анда сырттан келген донорлордон кур жалак калышы мүмкүн экенин айтты. Анан эми алар айтып атышат, болбойт деп атат. Бул мындай конституция мазмуну боюнча да, анан процедуралар боюнча да өтпөйт деп атат. Ана биз мындай жок, биз эч ким тааныбайбыз, билбейбиз деп эле жулкунуп эле бара жатабыз. Болбойт экен да андай. Мен өзүмдүн сөзүмдө бүгүн даана так бир нерселерди айтып бердим. Ушунчалык биз көз карандыбыз өлкө катары, ушунчалык биз жардыбыз. Анан биз болсо моюн бербей эле өзүбүз билебиз деп отурсак, биз ошол даже мына болуп тур, саясатчылар могу жерде уруш талаш болуп атат. Бирок элдин наанын биз жок кылып атабыз да. Ошол акчаны ала албай калат экенбиз да. Булар айтат да, силер законго каршы чыгып атсаңар, мына биз болсо жардамды бербейбиз деп. Мына бүгүн деле биз Кыргызстан тутташ канча өлкөлөр бар болсо, эч ким бизди кабыл албайт. Эми
Бишкекте 20 ноябрда Конституциянын сунушталган жаңы долбоору боюнча жарандар бийликтин узурпациясына каршы деген жарандык коомдун чукул жыйыны өттү. Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлгандан кийин бир топ сын пикирлерди пайда кылды. Айрымдар бийликтин бир колго чогулуусу кайрадан элдин толкундоосун пайда кылат деген пикирлерди да айтышууда. Коомдук талкууга коюлган Конституциянын жаңы долбоору коомчулуктун жана саясатчылардын сынынан өтүүдө. Айрымдары бардык бийликти бир колго чогултуп алуунун аракети көрүлгөн деген пикирлерин билдирип келишет. Президенттикке талапкер Садык Шернияз Конституциянын жаңы долбоорун супер диктатура деп баалайт. Аталган Конституция кыргыз элинин эркиндигин жоготушу мүмкүн деген пикирде. Мен айтайын дегеним, Садыр мырзанын командасы менин оюмча эчтеке алы келбей калдыбы деп ойлойм да. Мына кокусунан түшкөн бакыттан баштары деле айнып калдыбы деген ой келет магачы. Эмне кыларын билбей, акырында мына чүргөй салган конституцияны алып чыкканы бул чынында коомго уят эле иш болду. Ага кошулуп алган балык ооз чимкилик депутаттардын колу менен бул таптакыр эле шерменде болду десем жаңылбайм. Президенттикке талапкер Бектур Асанов бул боюнча коомчулукка кайрылуу керектигин айтып, тынчтык митингин уюштуруу зарыл экендигин билдирет. Мындан сырткары ачкачылык жарыялоого чейин баруу керектигин кошумчалап өттү. Мындай маселеде эмне кылуу керек? Ушинтип сүйлөшүп отура берсек, референдум өтөт. Конкреттүү бир күрөштү башташ керек. Митингдерди баштайбызбы? Мына бүгүнкү катышкандар коомчулукка кайрылышыбыз керек. Прогрессивдүү коомчулук бизди колдойт деп мен ишенем. Мына биз бир мисал айтып коеюн. Президент шайлоого катышып атабыз. Кадыров эгөөбүз 25-ине биздин сотубуз болот. Эгерде сотто бизди соттун мурдагы өкүмүн жокко чыгарбай кое албайт, ал жерде эчтеке жок. Бирок жылдырып коюшу мүмкүн бизди шайлоого катыштыруу үчүн. Биз эмне кылабыз ошондо? Бизде азыр конкреттүү пландарыбыз бар. Мисалы мен айтып атам да, биз 25 күнү биздин сотту жылдырып койсо, ачык болсо, бизди президент катыштырбаган. Анда биз ошо күнү кургак ачкачылык баштайбыз. Ал эми жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков жаңы сунушталган долбоордон баш тартышпаса, анда 6 айдан кем эмес убакыттын ичинде кайрадан революция болоруна да токтолду. Анткени өлкөнүн активдүү катмары бул мыйзамга каршы болуп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле Конституциядагы президентке болгон жоопкерчиликтин жоктугу, бирок болуп көрбөгөндөй зор мүмкүнчүлүктүн берилгенине да токтолгон. Конституциялык реформа жасоо жана бийликти бир колго топтоо, кайрадан күчтүү президенттик башкарууга өтүү, мен ойлойм бул туура эмес идея болуп эсептелет. Эгерде мен дагы бир жолу кайталап айтып кетем, ушул идеядан баш тартылбаса, ушул конституция проект кабыл алына турган болсо, анда ашып кетсе жарым жылдын ичинде биз кайрадан революцияга келебиз. Мен ойлойм, бүгүнкү жаңы келген лидерлер биз бардыгыбыз мамлекетти артка эмес, мамлекетти прогресске, заманбап мамлекетке айлантканга аракет кылышыбыз керек. Конституциялык реформа бизге керек. Аябагандай зарыл. Биз бардыгыбыз азыркы конституциянын кемчиликтерин билебиз. Азыркы конституция президенттин эч кандай жоопкерчилиги жок, бирок президентке болуп көрбөгөндөй бийликтерди берип таштаган. Биз ошондуктан бул конституцияны өзгөртүшүбүз керек. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев Конституциянын жаңы редакциясына каршы экендигин билдирип, Facebook баракчасына да жазып чыккан. Анда Конституция бул оюнчук эмес. Аны эч ким менен талкуулабай, жогорку кеңеш аркылуу бат эле киргизип кабыл алып салабыз деген туура эмес. Муну калың катмар эл, ар кандай эксперттик жана саясий күчтөр менен чогуу талкуулап, шашпай ар бир пункт боюнча консенсуска келгенде гана жаңы Конституциянын редакциясын кабыл алса болот. Конституцияга айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүнү туура көрөм деген пикирин билдирген. Бат кыска мүнөттө конституцияны жасаш деген менимче кичине туура эмес болуп калат. Ооба, конституция жалпы биз азыр парламенттик республикада жашап турабыз. Парламентаризмди биз толук кандуу ишке ашырган жокпуз. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун мыйзамга ылайык эл өкүлдөрүнүн 3төн 1 бөлүгү колдонгондо гана ал коомдук талкууга коюлат. Бирок жогорку кеңештин расмий баракчасында долбоордун коомдук талкууга коюлууга макулдугун берди деген тизмедеги депутаттар четинен кол койбогонун айтып чыгышууда. Алардын бири Эмиль Токтошев Конституцияга кол койгонумду сайттардан билдим деген пикирин айтып чыккан. Ушул долбоорго автор болуп калганымды мен кечинде соцсеттерден окудум.
мурдагы күнү Жогорку Кеңеште бир топ депутаттар Конституцияны өзгөртүү демилге тобуна кол топтоп жатышканын билдиришти. Мен парламентаризмде жактоочу катары ушул процесске катышуу ниетинде кол коюп бергенмин. Бирок кечээ Жогорку Кеңеште ушул топтун мүчөлөрүнөн мен долбоорду сураганымда мага даяр долбоорду көргөзүштү. Мен дароо эле макул эместигин айттым. Баш мыйзамды тааныбайбыз. Кыргызстандын эркиндиги үчүн конституция деген сыяктуу кептер бүгүн соц тармактарда кеңири жайылууда. Анткени көпчүлүгү жаңы даярдалган баш мыйзамга каршы жана нааразы пикирде. А дегенде эле колдоду деген 80 депутаттын ичинен бир нечеси каршы экендигин билдирип чыгышкан. Нурзада Сыдыкова, Дилет Нуршамбаев, Нурньюз. Кыргыз Текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын Кеңсай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Анда айтылгандай, бул аракет 2020 жылдын 4 сентябрында Ош шаарынын вице-мэринин номер 233 токтому менен ишке ашкан. Муниципалдык 25 гектар жер аянты 2 миллион 500 миң сомго бааланып, түз сатуу жолу менен аталган фирманын менчигине мыйзамсыз өткөрүлгөн. Ош шаардык прокуратурасынын жүргүзүлгөн текшерүүсүндө жогоруда белгиленген жер аянтынын нарыктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрүн аныкталып, айырмасы 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Өзбекстандын өкмөт башчысынын орун басары Сардор Умурзаков менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Сүйлөшүүдө эки өлкөнүн чектешкен облустарында эркин экономикалык өндүрүш аймагын куруу жолу менен соода жүгүртүүнүн номенклатурасын кеңейтүү маселеси талкууланды. Ошондой эле өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүп, өндүрүш кооперациясы чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду түзүү, соода логистикалык борборлорду салуу жөнүндө да сөз болду. Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода 19 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевди кабыл алды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Жолугушууда министр Казакбаев Кыргызстандын премьер-министринин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун саламын жеткирди. Ал ошондой эле өлкөдөгү саясий кырдаал тууралуу маалымат берип, кыргыз тарап мурда кабыл алган эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерди аткаруу милдеттенмесин уландарын тастыктады. Руслан Казакбаев Кыргызстан өлкөлөр ортосундагы мамлекеттик чек аралардагы маселелерди чечүүгө кызыктар экенин белгилеп, кыргыз-тажик чек арасындагы талаш тилкелерди тактоонун эки мамлекеттин өкмөттөрүнүн делегацияларынын деңгээлинде тездетүүнү өтүндү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы тарабынан жол кырсыктарын алдын алуу максатында атайын рейд өткөрүлдү. Мындан сырткары айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, талаптарды сактоого чакырды. Кызматкерлердин айтымында кайдыгер айдоочулар адам өмүрүн алган жол кырсыктарын жаратарын эскертишет. Аба ырайынын кескин төмөндөгөнүнө байланыштуу шаар ичиндеги жана ошондой эле шаардын сыртындагы жолдор тайгак болуп, жол кырсыгы катталуу коркунучу пайда болду. Мындан улам анын алдын алуу үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну эскертип келишет. Айдоочулардын кышка даярдыгы бүгүн жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан текшерилип, көзөмөлдөн өтүүдө. Кызматкерлердин айтуусунда көпчүлүк айдоочулардын айрымдары кышка кам көрүп, даярдыктарын көрсө, кээ бирөөлөрү али күнгө чейин дөңгөлөктөрүн алмаштыра элек. Анткени коопсуздукту алдын алуу айдоочунун негизги милдети экенин баса белгилейт. Айдоочулардын көпчүлүгү кышкы дөңгөлөктөрүн койбогондуктан мына жол кырсыктары мына кече кескин өсүп атат. Азыркы токтотуп эртеден бери, мына эртең менен саат 8-де жумушка чыкканбыз. Жумушка чыккандан бери бир канча айдоочуга бузуулар кодексинин негизинде айыппул салдык. Дагы калгандарга эскертип атабыз. Жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга өткөзгүлө деп. Автоунааларды кышкыга даярдагыла. Себеби ушул жол кырсыгынын болушуна негиз болуп калат да. Автомашиналарды кышкыга даярдоо зарылдыгын ар бир эле айдоочу билет. Бирок айрымдары ага маани деле беришпейт. Мындан улам кар жааган күндүн эртеси гана келип, кышкыга даярдык көрө баштайт. Ал эми Акжигит Мырзаев температуранын төмөндөгүнө карап эле дөңгөлөктөрүн алмаштырууга киришкен. Себеби алдын ала даярлансаң
Алла Тааланын бул күнү да кайсыл күнү кар жаайт, кайсыл күнү жабайт, ким билет эми. Бир гана Алла билет. Ошого бир ай мурун даярданып, дөңгөлөктөрдү алмаштырып, баардыгын эме каратканбыз. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин атайын жүргүзүлгөн иш чарасында тайгак жолдордо жайкы дөңгөлөгү менен унаа айдаган айдоочулар да катталды. Нет, не поменялось, сегодня поменялось. Ну, сегодня поменялось, вчера не выезжал. Почему не поменяли? Можете сказать нам? Нет, девушка, можно без комментариев? Скажи, почему не поменяли? Можно без комментариев, девушка? Ну, это уже моя проблема, да, когда я... Ош облустук жол кыймылын камсыздоо кызматы кышка даярдыкты көзөмөлгө алууну ноябрь айынан баштаган. Анда жол эрежесин бузуп, мас абалда унаа башкарган, ылдамдыкты чегинен өткөрү айдаган айдоочулар аныкталып, аларга чара көрүлдү. Ал эми дөңгөлөк алмаштыруу жайларында жумуш кызуу жүрүүдө. Анткени унаасынын дөңгөлөктөрүн алмаштыруу үчүн кезек күткөндөрдүн саны арбын. Унаасынын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштыруу жолдогу ар кандай кырсыктардын алдын алат. Баллондорду алмаштырганы келдик кышка. Буга чейин алмаштыра элек кечетен бери жол таягылык болгон үчүн алмаштырып атабыз. Бардык точкалар очередь 7-8ден машина азыр эми очередибиз келип калды, алмаштырып атабыз. Ош облусу боюнча жол кырсыктары быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу аз санда катталган. Өткөн жылы 505 жол кырсыгы катталса, быйыл 453 кырсык катталган. Жол кырсыгынан былтыр 83 адам каза болсо, бул жылы 101 адамдын өмүрүн алган. Жараат алгандар да былтыркы жылга салыштырмалуу бир кыйла төмөнкү көрсөткүчтү көрсөткөн. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Кезек чет элдик кабарларда атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу билдирүүдө камтылган шарттарга ылайык бүгүн Азербайжан аскерлери Тоолу Карабах менен чектеш Агдам районуна киргизилди. Ал эми мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдар бет каптын пайдасын коомчулукка жайылтуу түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. АКШнын экс-президенти Барак Обаманын жаңы китеби сатыкка чыккан алгачкы суткада эле дээрлик 900 000 нускасы сатылды. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу билдирүүдө камтылган шарттарга ылайык бүгүн Азербайжан аскерлери Тоолу Карабах менен чектеш Агдам районуна киргизилди. Орусиянын арачылыгы менен жүзөгө ашырылган тынчтык келишимине ылайык 27 жылдан бери армян аскерлеринин көзөмөлүндө кала берип келген бул район эми Азербайжанга тынч жол менен кайтарылууда. Азербайжандын коргоо министрлиги, Азербайжан Республикасынын президенти, Армения Республикасынын премьер-министри жана Орусия Федерациясынын президенти кол койгон 3 тараптуу билдирүүгө ылайык Азербайжан аскер бөлүктөрү Агдам аймагына 20 ноябрда кирип барды деген билдирүү жарыялады. Кечээ армениялык жоокерлер жана танктар кырка тизилип алып бул аймактан чыгып кетишкен. Агдам аймагындагы карапайым армян тургундарынын бул жактан чыгып кетүүнү эп көргөн бөлүгүнө жүгүн артынып көчүп кетүүгө анча мынча гана күн берилди. Алардын айрымдары өз үйлөрүн өрттөп кетишти. Еревандан алынган соңку маалыматка караганда Армениянын коргоо министри Давид Доноян жума күнү кызматтан чегинүү тууралуу арызын тапшырды. Ал бул кызматты 2018-жылдын май айынан бери аркалап келген. 9 ноябрдагы Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилери кол койгон 3 тараптуу билдирүүнүн негизинде Тоолу Карабахта жана анын айланасында 6 апта бою алууланган согуш оту өчүрүлдү. Ал билдирүүгө ылайык бул чөлкөмдө тынчтыкты камсыз кылыш үчүн орусиялык тынчтык орнотуу күчтөрү 10 ноябрда киргизилген. Түркмөнстанда мындан ары диний ишмерлер менен аксакалдар бет каптын пайдасын коомчулукка жайылтуу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана мындай талаптын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча иштерге тартылат. Ушул айдын башында расмий Ашхабад бет кап боюнча эреженин сакталышына көзөмөлдү күчөткөн. Анда бул милдет полиция кызматкерлерине, атка минерлерге жана мугалимдерге жүктөлгөн. Соңку чараларга ылайык мечиттердин баары эмдиги жылдын март айына чейин жабык болот. Үйлөнүү үлпөтүнө, аш тойго келгендердин саны 20 адамдан ашпашы керек жана баары бет капта тагынууга милдеттүү. Ушул жылдын август айынан тартып өлкөдө коомдук жайларда бет кап тагынбагандарга 60 манат же $17 айып салуу башталган. Бийлик анда ооз мурдун чүмкө боюнча талапты абада чаң көбөйгөнү менен түшүндүргөн.
Түркмөн ооруканалары пневмония жана ооруган бейтаптарга толуп калганы, медицина кызматкерлери илдеттен көзү өткөн адамдарды моргко жеткирип үлгүрбөй жатышканы тууралуу маалыматтар байма-бай чыккан. Бирок Ашхабад өз өлкөсүндө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин расмий бышыктай элек. Америка Кошмо Штаттарынын экс-президенти Барак Обаманын жаңы китеби сатыкка чыккан алгачкы суткада эле дээрлик 900 000 нускасы сатылып алынганын британиялык The Guardian басылмасы кабарлады. Бул Американын президенттери жазган мемуарлардын ичинен рекорддук көрсөткүч болуп саналат. Салыштыруу үчүн мурдагы мамлекет башчысы Билл Клинтондун «Менин жашоом» китеби биринчи суткада 400 000 нускада, Джордж Буштун «Чечим кабыл алуу» чекити китеби 200 000 нуска сатылганы белгиленип жатат. Обаманын «Кут түшкөн жер» Promised Land китеби мындан сырткары Amazon жана Barnes Noble интернет сервистеринде да китепти чыгарган Penguin Random House өзүнүн жеке сатыктарында да алдыңкы орунду алды. Китеп чыгаар алдында аталган басылма мурдагы президентке мемуарлардын тарыхындагы эң чоң аванс $65 миллион төлөп берген. Барак Обаманын 17 ноябрда жарык көргөн китеби 800 беттен турат. Бул анын 3-чү китеби. Мурдараак «Менин атамдын кыялы» жана «Үмүттүн тайманбастыгы» деп аталган китептери жалпы нускасы миллиондон болгон. Динамикага караганда «Кут түшкөн жер» алардан бир нече эсе ашышы мүмкүн. Мунун алдында Барак Обама өзүнүн жаңы китебинде Орусиянын лидери Владимир Путинди кескин сынга алып, аны кылмыш синдикатын эске алган өкмөттүн жетекчиси деп атаганы чуу жараткан. Ал Путинди Америкадагы 19-кылымдын аягында 20-кылымдын башында жетектеген коррупционер мэрлерге окшоштуруп, 20 жылдан бери Орусияны президент жана өкмөт башчы катары жетектеп келаткан Путин балким сестенте турган, бирок эч убакта үлгү боло албаган мамлекетти курганын жазган. Кошмо Штаттардын башында 2009-2017 жылдары турган Обаманын Путин менен алакасы анча жакшы болгон эмес. Обама бийликке келерден 3 ай мурда Москва 2008 жылдын август айында Грузиядагы жаңжалга кийлигишкен. Путин менен анын администрациясы Обаманын жаңы китебинде айтылгандарга комментарий бере элек. Жерге өлчөмү 370-тен 820 метрге чейинки астероидти жакындап келе жатат. Бул тууралуу НАСАнын жерге жакын объектилерди изилдөө борборунун сайтында айтылганын РИА Новости жазды. Астероид жер планетасына 29 ноябрда Бишкек убактысы боюнча саат 12:00 жакындайт. Бул аралык Ай менен жердин ортосундагы узундуктан 11 эсе көп. Ошондуктан бул жолу космостук келген жер планетасына коркунуч туудурбайт. Бирок ал өзүнүн орбитасын кесип өткөндүктөн кооптуу болушу мүмкүн. Бул башкаларга да кызыктуу. 600 000 астероид жөнүндө маалыматтар топтолгон Астеранг маалымат базасынын белгилөөсүнө ылайык 2000V0107 астероидинде пайдалуу кендердин наркы $17 миллиард ашуун деп бааланууда. Айта кетсек, асман телосунда никель, темир жана кобальт бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ошто милициянын административдик имаратында бир адам кыйноодон каза болгонун билдирди. Окуя качан болгону так айтылган жок. Мекеменин 20 ноябрдагы маалыматына караганда, Ош облустук ички иштер башкармалыгында катталган адам өлүмүнө байланыштуу жазык кодексинин кыйноо деген 143 беренесинин негизинде сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат. 26 жаштагы адамдын өлүмүнө шектүү катары 19 ноябрда облустук милициянын 6 кызматкери кармалды. Алар атайын кызматтын Оштогу тергөө абагына отургузулду. Азыр бул кылмышка тиешеси болушу ыктымал башка да адамдарды аныктоо тергөө иштери жүрүп жатат. Өткөн суткада коронавирус 386 кишиден табылды. Ошол эле маалда 427 бейтап ооруну жеңген. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Билдирмеге ылайык, коронавирус жуктургандардын көбү, тагыраагы 130-у Бишкектен. Жуктургандар Бишкек шаарында 119, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 118, Ош облусунда 30, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 55, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 27 адам ооруну аныктаган. Бүгүн прокуратура кызматкерлери кесиптик майрамын белгилешүүдө. Жарандар кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш, мамлекетте мыйзамдуулуктун, акыйкаттуулуктун үстөмдүгүн орнотууда алардын аракеттерине ишеним артып келет. Бирок соңку жылдары прокуратура органдарына элдин нааразычылыгы күч алып, ишеними солгундаганы ачуучундук. Анткени прокуратура бул адам оор мүнөттө кайрылган орган. Жарандар мындай учурда дайыма колдоо табарына, ал эми алардын мыйзамдуу талаптары ишенимдүү корголо тургандыгына терең ишенип келишет.
Эртең 22 ноябрь прокуратура кызматкерлери жана ардагерлердин кесиптик майрамы. Буга байланыштуу иш-чара бүгүн болуп өттү. Анда башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматкерлерди куттуктап сөз сүйлөп, прокурорлорго абдан жооптуу жана татаал милдеттери жүктөлгөндүгүн айтып, аны ак ниеттүүлүк менен аткарууга чакырды. Өлкөбүздөгү тартиптин жана мыйзамдын сакталышынын деңгээлин көтөрүү үчүн бүгүнкү прокуратуранын иштөө принцибин өзгөртүп, ыйгарым укуктарын толуктап, тергөө жүргүзүү функциясын кайтарып, өздүк курамдын кесипкөйлүгүн жана калктын бизге болгон ишенимин жогорулатуу зарыл. Прокуратура системасы жазалоочу орган эмес, тескерисинче мыйзамдуулуктун сакталышын камсыз кылуучу орган экенин унутпайлы. Иш-чарада эмгеги сиңип баага татыган кызматкерлери түрдүү даражадагы сыйлыктар менен сыйланышты. Бактыбек Качкынбаев. Прокуратура ар бири жарандын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоп, мыйзамдуулуктун жана укук тартибинин сакталышынын кепилдиги болуп саналат. Бирок бул тармакта да көйгөйлөр аз эмес. Алардын бири кызматкерлердин социалдык муктаждыктары. Прокуратура кызматкерлерине маяна менен жетиштүү маяна менен камсыз кылыш керек. Бирок жетиштүү маяна менен кантип камсыз кылабыз? Бул да прокурорлордун өздөрүнүн моюнда да. Эгерде биз коррупциялык кылмыштарды жана уюшкан кызматтык оор кылмыштарды, өлкөнүн казынасына кедергисин тийгизген кылмыштардын баарын токтотуп казынага бура алсак, демек айлык маяна бир эле прокуратура эмес, бул мугалим, врач дегендей баардыгына көтөрүлөт да. Өлкөдө мыйзамдардын так сакталышын камсыз кылуучу органдын иш алып баруусуна учурда мыйзамдык негиздеги тоскоолдуктар бар. Мындан улам кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун арттыруу үчүн тийиштүү өзгөртүүлөр зарылдыгы белгиленди. Мен өзүм көп жыл тергөөчү болуп иштегенмин прокуратурада. Тергөө прокуратурада болсо жакшы болмок. Прокуратурадан алып коюп тергөөнү. Анан тергөө органдарын көзөмөлдөө прокуратуранын кызматкерлерине өтө оор болуп эсептелинет. Анткени тергөөчү болбосо, тергөөчүлөрдүн ишин көзөмөлдөө, ага багат берүү, көрсөтмө берүү кыйын. Ошон үчүн мына Конституциянын жаңы редакциясында дагы ушу тергөөнү прокуратурага орчундуу экономикалык иштерге байланышкан, кызматтык иштерге байланышкан беренелерди прокуратуранын тергөөчүлөрүнө берсе жакшы болмок. Укук коргоо органдарына жана 7 кодекстин таасири жакшы жагы да бар албетте, бардыгы жаман эмес. Бирок адам укугу тебеленген каршы нормалар көп кирип калган да. Бул прокуратура кызматкерлеринин иштөөсүнө дагы кедергисин тийгизип атат. Ал бир нече азыр статьясын санап отурсаң, азыркы жазык процессуалдык кодекс, жазык кодекстеринин бир 50-60% түзүп калат. Эгерде биз талдап келсек, демек биздин алдыда максат турат. Биринчи орунда ушу мыйзамдарга пакет толук өзгөртүүлөрдү киргизүү. Өзгөртүүлөр киргизип, өзгөртүүнү бул прокуратура кызматкерлеринин ишинин жеңилдеш эмес, жарандардын укугунун корголушу үчүн. Мына азыр миңдеген адам арыз менен көрүп атасыздар, башкы прокуратура чейин келип, мен жеке өзүм кабыл алып, райондук, областтык прокурорлорго тапшырмалар берилди. Ишти эптеп отписка кылып, арыздан кутулуу эмес, анын чечиш жолдорун издөө үчүн. Мында туура эмес же атайын буйртма менен козголгон кылмыш иштерге көзөмөл кылууда кызыкчылыктар орун алып, жарандар жана ишкерлердин укуктары тебеленген учурлар бар. Жаңы жетекчинин келиши менен буга чейинки резонанстуу жана нааразычылык жараткан иштер кайра карала тургандыгы маалым болду. Сөзсүз түрдө ревизия жүргүзүлөт. Бардык баягы коомчулукта резонанс алган актуалдуу иштер бардыгы дагы бир сырла көтөрүлүп, окулуп, жаңыдан окулуп чыгат. Ошол иштердин сотко кете тургандарын сот кетирилет. Ошон менен бирге ушул ревизиянын жыйынтыгын биз коомчулукка жарыялайбыз. Өлкөнүн прокуратура органында инвесторлорду жана ишкерлердин укуктарын коргогон жаңы бөлүм түзүлгөн. Аны менен бул багыттагы мыйзамсыздыктарга көзөмөлдү күчөтүү, ишкерлерди колдоо максаты коюлган. Инвесторлор менен ишкерлердин укугун коргоо боюнча бөлүм ачылган экен май айында.
Мына азыр ишин баштады. Жана рейдерство, ишкерлерди мыйзамсыз текшерүү, мыйзамсыз иш козгоо фактылары болсо, бүгүн биз район облустарда жок бул. Башкы прокуратурада гана бар бир бөлүм. Өзүбүз түз колубузга алып, көзөмөл менен биз ошолордун укугун коргонго аракеттенебиз да. Прокуратура органдарындагы кызматкерлердин мыйзамга негизделген так ишмердиги гана укуктук мамлекетибиздин өнүгүүсүн камсыз кыла алат. Мындан улам кесиптик майрам күнү аларга мыйзамдуулукту коргоодо темирдей эрк менен кайраттуулукту каалайбыз. Каныбек Темиров, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Нур телеканалынын кызматкерлери тарабынан даярдалган күндүн жаңылыктары мына ушулар болду. Биздин кабарлар YouTube жана Facebook баракчаларыбызга да жүктөлүүдө. Программаны эртеңки күнгө арналган аба ырайы улантат. Саламатта калыңыз.